Биз бүгүн Архимед күчүнө маселе иштеп көрөлү. Биринчи маселе. Көлөмү 500 сантиметр куб нерсе толугу менен суюктукка матырылган. Жана ага 4 ньютон сүрүп чыгаруучу күч аракет этет. Суюктуктун тыгыздыгын тапкыла дейт. Демек, бул жерде нерсе чөгөрүлгөн, бирок кандай суюктук экени бизге белгисиз. Ушул суюктуктун тыгыздыгын тапкыла дейт. Бул суюктуктун. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. Көлөмү 500 сантиметр куб. Мисалы үчүн бул нерсенин көлөмү 500 сантиметр куб. Барабар 500 сантиметр куб. Муну айландырсак 5 көбөйтүлгөн 10^4 даражасындагы метр куб. Минус 4 даражасындагы метр куб. Ал эми ушул немеге 4 ньютон күч аракет этет экен. Өйдө карай сүрүп чыгарууга момундай өйдө карай түртүп чыгаруучу F күчү. F барабар 4 ньютон күч аракет этет экен. Ал эми бизде суунун тыгыздыгын жазып коелу. Анан салыштырганга суунун тыгыздыгы ро барабар 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб. Биз эми издейбиз бул суюктуктун тыгыздыгы кандай экенин. Бизге суу эмес, эмне тыгыздык экенин билбейбиз. Ро. Эми биз Архимед күчүнүн формуласын жазабыз. Фа барабар ро ж h. H формуласы. Демек, бул жерден рону тапсак, ро барабар F бөлүнгөн жв. Бул жерде кечирип койгула. Бул жер h эмес, в көлөм. Демек, бул нерсенин көлөмү. Демек, анда ро жв, демек барабар ордуна коебуз. Анда F күчүбүз 4 ньютон. Ал эми жыбыз болсо, бул жерде жыбыз 10 метр секундда квадрат көбөйтүлгөн көлөмү 5 көбөйтүлгөн 10^-4 даражасындагы метр куб. Демек, 4 ньютонду көбөйтүп туруп бөлөбүз. Анда бөлсөк барабар 800 килограмм бөлүнгөн метр куб. Демек, бул суюктугубуз суу эмес экен. Эгерде суу болсо, анда 1000 килограмм метр куб чыкмак. 800 килограмм метр куб чыкты. Демек, бул бензин экен. Демек, бензинге бул нерсени чөгөрүлүптүр. Демек, анда жообу ро барабар 800 килограмм бөлүнгөн метр куб. Эми биз экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселебизде мындай дейт. Массасы 50 килограмм, көлөмү 0,2 метр куб ташты суунун ичинде көтөрүү үчүн кандай күч жумшаш керек дейт. Демек, бул жердеги ташты, мисалы үчүн бул жерден бир ташты алалы. Бул ташты алып көрөлү. Демек, ушул таштын массасы М барабар 50 килограмм экен. 50 килограмм. Демек, ушул ташты суунун жогору жагына көтөрүү үчүн кандай күч жумшаш керек деп атат. Анда берилишин жазалы. Берилди. М барабар таштын салмагы 50 килограмм. Ал эми көлөмү болсо ушул таштын барабар 0,2 метр куб. Эми суунун тыгыздыгы ро барабар 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб. Демек, бизге ошол көтөрүү күчүн тапкыла деп атат. Өйдө карай көтөрүү күчүн F'ти тапкыла деп атат. Анда чыгарып көрөлү. Демек, П ылдый карай тартып аткан күчү П барабар
бул оордук күчү деп коелу, оордук күчү деп коелу пны күчү. Ал эми Фа болсо бул Архимед күчү. Архимед күчү. Демек эми бери карагыла. Эми биз анда жазып көрөлү. П болсо, П барабар болсо МЖга барабар. Ал эми Фа болсо ро Ж В. Демек суюктуктун көлөмү бул нерсе, суюктуктун тыгыздыгы бул нерсенин көлөмү. Анда биздин формулабыз мындай болуп калат. Анда F барабар П минус F А болуп калат. Демек маанилерин ордуна коебуз. Анда койсок F барабар П'быз МЖ минус ро Ж В. Демек анда бул жерден биз Жны кашанын сыртына чыгарсак М минус ро В болот. Демек эми формулабыз табылды. Ордуна коебуз. Ордуна койсок Жбыз 10 метр секундта квадрат, кашанын ичинде 50 килограмм минус 1000 суунун тыгыздыгы 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб көбөйтүлгөн көлөмү 0,2 метр куб. Демек кашаны жабабыз барабар 300 ньютон. Демек балдар, биз 50 килограммдык ташты көтөрүү үчүн 300 ньютон күч жумшашыбыз керек экен. Демек жообу F барабар 300 ньютон. Эми биз үчүнчү маселени карап көрөлү. Үчүнчү маселебизде сууда муз сууда сүзүп жүрөт. Мынакей көрүп турасыңар. Муз сууда сүзүп жүргөнүн көрүп турасыңар. Анын сууда чөккөн бөлүгүнүн көлөмү 27 метр куб дейт. Сууда чөккөн, бул жердеги чөккөн көлөмү 27 метр куб экен, бул чөккөн бөлүгү. Эми суунун үстүндөгү бөлүгүнүн көлөмү канча дейт. Демек биз момуну табышыбыз керек экен. Үстүндөгү бөлүгүн табышыбыз керек экен. Демек суунун тыгыздыгы 1000 килограмм метр куб. Демек биз муздун суунун үстүндөгү көлөмүн табабыз. Анда берилишин жазалы. Берилди. В1 барабар суунун чөккөн бөлүгү 27 метр куб. Муздун тыгыздыгы ро барабар 900 килограмм бөлүнгөн метр куб. Ал эми суунун тыгыздыгы ро барабар 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб. Демек бизге көлөмдү В2-ни тапкыла деп атат. Көлөмдү В2 суроо. Анда карап көрөлү. Демек мында Фа Архимед күчү барабар ро суунун тыгыздыгы Ж1 деп коелу муну. Ал эми экинчибиз Фа барабар, эми муздун немесин жазып көрөлү. Фа барабар ро муздун тыгыздыгы Ж анан муздун көлөмү. Демек анда бул жерден биз Вны таба турган болсок, В барабар F бөлүнгөн ро муздуку көбөйтүлгөн Ж барабар.
Демек мунун ордуна коюп чыгарабыз. Мунун ордуна чыгарардан мурун биз немесин карап алалы. Демек күчтү таап алалы. Мунун чыгарардын ордуна биз күчтүү F аны таап алалы. Астына F аны таап алалы. Демек F Архимед күчүн таап алалы. Анда ро суунуку көбөйтүлгөн Ж анан В1. Демек муну менен таап алсак, суунун тыгыздыгы 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб көбөйтүлгөн 10 метр секунда квадрат 10 метр бөлүнгөн секунда квадрат көбөйтүлгөн 27 метр куб. Мынакей бул жердеги муздун сууга чөккөн бөлүгү 27 метр куб болсун. 27 метр куб. Демек бул барабар 27 көбөйтүлгөн 10-дун 4-үнчү даражасындагы ньютон экен. Эми биз ордуна коебуз. Ушул F'ти биз бул жерге коебуз. Анда 27 көбөйтүлгөн 10-дун 4-үнчү даражасындагы ньютон бөлүнгөн ро муздуку 900 мынакей бул жерде 900 метр килограмм бөлүнгөн метр куб көбөйтүлгөн жыбыз 10 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Демек бул барабар биз бөлсөк анда 30 метр куб болот экен. Жалпы муздун немеси көлөмү 30 метр куб экен. Демек анда эми V2-ни таап алабыз. V2-ни таба турган болсок, анда V2 барабар V минус V1. Демек барабар. Биздин V'быз 30 метр куб болду. Мынакей таптык. 30 метр куб минус 27 метр куб барабар 3 метр куб. Демек балдар карагыла. Демек суунун үстүндөгү калкыган бөлүгү бул жер 3 метр куб экен. 3 метр куб экен калкып жүргөн бөлүгү. Демек жообу V2 барабар 3 метр куб. Демек балдар бүгүн биз Архимед күчүнө маселе чыгарып көрдүк.